Көлөмү көп көчкү Бишкек-Ош унаа жолуна дагы кар көчкү түштү. Борбор Азия мамлекеттеринин президенттери Казакстанда жолугат. Президент Сооронбай Жээнбеков Астанага барды. Кыргыз Республикасынын баатыры Ташканбек Акматов 80 жашка чыкты. Ушул жана башка кабарлар менен түз эфирде Күндарек, студияда Гүлжан Кулманбетова. Саламатсыздарбы? Бишкек-Ош жолуна дагы кар көчкү түштү. 14 мартта кечки саат 5:30 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун Көчкү булак тилкесинде көлөмү 2880 метр куб жана Шаркыратма тилкесинде көлөмү 7500 метр куб кар көчкү түштү. Каттам убактылуу жабылган, табият кырсыгынан жабыркагандар жок. Көчкүнүн кесепетин жоюуга 2 жүктөгүч жана 1 грейдер тартылды. Ошондой эле Талас облусунун Манас районунун номер 48 жол тейлөө ишканасынан 1 жүктөгүч жиберилген. Техникалардын жардам менен кечки саат 7 чамасында 249 чакырымга түшкөн кар көчкү тазаланып, жол каттамы ачылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин чакыруусу боюнча Борбор Азия мамлекет башчыларынын биринчи консультациялык жолугушуусуна катышуу үчүн иш сапары менен Казакстандын Астана шаарына барды. Астананын эл аралык аба майданынан Сооронбай Жээнбековду Казакстан Республикасынын вице-премьер-министри Аскар Жумагалиев, Казакстандын тышкы иштер министринин орун басары Галымжан Койшыбаев жана башка расмий тараптар тосуп алды. Жолугушууга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери катышат. Анын жыйынтыгы менен мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу болжолдонууда. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев менен эки тараптуу жолугушуусу пландаштырылган. Эки мамлекеттин башчылары кыргыз-казак мамилелеринин актуалдуу маселелерин талкууламакчы. Борбор Азия мамлекет башчыларынын биринчи консультациялык жолугушуусуна катышуу үчүн барган Кыргызстандын расмий делегациясынын курамы төмөндөгүдөй. Борбор Азия мамлекет башчыларынын биринчи консультациялык жолугушуусуна катышуу үчүн барган Кыргызстандын расмий делегациясынын курамы: Жээнбеков Сооронбай Шарипович, Кыргыз Республикасынын президенти; Абдылдаев Ерлан Бекешевич, тышкы иштер министри; Сыдыков Данияр Батырович, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси; Абулгазиев Мухаммедкалый Дүйшекеевич, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары; Мукамбетов Санжар Турдукожоевич, вице-премьер-министр. Түшүмдүү мол алууда сугат суусу маанилүү ролду ойнойт. Азыр андыктан дыйкандар сугат маалына камынууда. Облустарда каналдарды тазалоо, кеңейтүү жумуштары жигердүү колго алынды. Бул багыттагы иштиктүү аракеттер кабарчыбыз Нургүл Жумабекованын материалында. Бири экскаватор менен каналдын ичин тазалап, калгандары камыштарын жулуп, таштандыларга чейин алып жаткандар суу чарба департаментинин кызматкерлери. Сугат маалына даярдык көрүүдөгү көп жумушту минтип өз күчтөрү менен аткарышат. Атайын техникаларда мекемеге караштуу. Алардын жардамы менен өткөн айдын аягында башталган жумуштун көбү бүтүп калды. Азыр Чыгыш Чоң Чүй каналынын камыш басып кеткен бөлүгүндө жумуш кызуу жүрүүдө. Камыш чөп чар менен акыр чикирден арылса, канал аркылуу суу тоскоолдуксуз кенен өтөт. Чыгыш Чоң Чүй каналынын көп жылдан бери тазаланбаган эң татаал тилкеси тазаланып жатат. Бул участок 3 километрди түзөт. Бул жумуштар аткарылса, сугат маалында Бишкек шаарына жана Ысык Ата районунун 3 айылына сугат маалында жеткиликтүү деңгээлде суу берилет. Жалпы узундугу 96 чакырым Чыгыш Чоң Чүй каналы 86 000 гектар жерди сугат суу менен камсыздайт. Муну менен катар сугат маалына камылгалар, оңдоп түзөө жумуштары Батыш Чоң Чүй каналында, Түштүк Чоң Чүй каналдарында да жүрүп жатат. Иш апрелде ортолоп аяктайт. Ошондо чөйрөнүн 320 000 гектар сугат аянтына дыйкандар сураган маалга сугат суу убагында өксүк болбой берилет. Эң негизги булак биздики бул Чүй дарыясы. Чүй дарыясы сууну Орто Токойдон алат. Ошол 320 000 гектар жер аянтка биз сууну жылдан жылга баягы ошончо аянтка суу беребиз дыйкандарга. Ремонт жумуштарын баарын тең убагында бүтүрөбүз.
И ошол эле биринчи эле заявкалар болсо дыйкандарга суу берүүгө биз даяр болобуз. Быйыл бюджеттен каражат башка жылдарга караганда эртерээк бөлүнгөндүктөн өлкө боюнча азыр оңдоо жумуштарынын 59% аткарылды. Казынадан каралган 237 миллион сомдун учурда 50%га жакынына республика боюнча сугат жумуштарына бир кылка даярдык иштери аткарылууда. Азыр Дүйнөлүк банк менен макулдашып 35 миллион долларга ири ирригациялык объектилерди, ошондой эле биздин чоң стратегический багыттагы суу сактагычтардын ремонтторун мына ошого багыттайын атабыз. Мына ошого бир 30га жакын ирригациялык объектилерди дайындап атабыз 2019 жылга. Соңку жылдары ирригация маселесине мамлекеттик деңгээлде олуттуу көңүл бурулууда. 2026 жылга чейин ирригацияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа кабыл алынган. Ага камтылган ири долбоорлорду ишке ашырууга бюджеттик каражатка оорчулук келтирбегидей кылып, инвестициялар тартылат жана 3 баскычта ишке ашыруу каралууда. 2026 жылга чейин 58,8 миллиард сомго 45 ирригациялык объектини ишке киргизүү каралган. Ошондо 65 миң гектардан ашык жаңы сугат жери өздөштүрүлөт. 51 миң гектардан ашык сугат жерде сугат суу муктаждыгы чечилет. Жана насостук станция менен сугарылган 10 миң гектарга чукул жер өз нугу менен сугарууга өткөрүлөт. Ошону менен бирге 50 миң гектар сугат жердин мелиоративдик абалы жакшырат. Бул курула турган объектилер канал, суу сактагыч бассейндер жана суу топтоочу жайлар. Адистердин айтымында ирригациялык объектилердин курулушу аяктап толук пайдаланууга берилсе, өлкөдө сугат суу тартыштыгы чечилет. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал. Ысык Көл облусунун Жетекөз районундагы Барскоон айылында машина трактордук станция жазгы айдап себүү иштерине карата камылгасын аяктады. Станциянын карамагындагы 10 техниканын 9-у даяр болуп, бирөөсү ремонттон өтүүдө. Мындан тышкары жер айдоо иштерине керек болуучу шаймандар оңдолуп жатат. Бул техникалар жалпы 3 айыл өкмөтүнө тиешелүү 2000 гектар аянтты жазгы айдап себүүдөн баштап, күзгү оруп жыйуу маалына чейин тейлейт. Райондун агрардык өнүктүрүү бөлүмүнөн билдиргендей, былтыр ушул сыяктуу 7 машина трактордук станция түзүлүп, 14 жаңы техника алынган болчу. Жалал Абад облусунун Созак районундагы Кайрагач айылында бир үй бүлө көмүрдүн исине ууланып, анын кесепетинен 2 адам каза болду. Дагы 2 ооруканага оор абалда жеткирилди. Белгилүү болгондой, каза болгондор ата бала болуп чыкты. Ал эми катуу жабыркаган эне балага тиешелүү жардам көрсөтүлүп, дарыгерлерден тыкыр көзөмөлүндө. Башка кабарлардан Кыргыз Республикасынын баатыры Таштанбек Акматов 80 жашка чыкты. Ал эң жөнөкөй чабандан бийликтеги жогорку кызматтарга чейин көтөрүлгөн. Таштанбек Акматов ата 1938 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунда төрөлгөн. Орто мектепти аяктаган соң Көксай колхозунда койчу болуп, андан кийин Скрябин атындагы Айыл чарба институтунан билим алган. Үзүрлүү эмгегинин натыйжасында 100 тубар койдон 140тан козу алуу менен өлкөдөгү алдын жана өлгүлүү чабан атыккан. Кыргызстандын тарыхында социалисттик эмгектин 2 жолку баатыры болуп, бир гана Таштанбек Акматов сыйланган. Ал мындай бийиктикте кой багып, маңдай тери ак эмгеги менен багындырган. Иштерман адам өлкөдөгү жогорку кызматтарды да аркалап, 1987 жылдан 90 жылга чейин жогорку кеңештин президиумунун төрагасы, ошондой эле бир нече жолку чакырылыштагы эл өкүлү болгон. Өлкө эгемендик алган 1991 жылдан тарта Таштанбек Акматов өзүнүн жеке дыйган чарбасын түзүп, жүздөгөн асыл тукум малды багуу менен алардын санынан дагы сапатын өстүрүүгө басым жасап келет. Мээнеткеч Аксакал учурда 3500 метр бийиктиктеги Кара Кужур тоосунда топоз, жылкы жана башка мал жандыктарын багат. 2013 жылы Таштанбек Акматовго Ак Шумкар өзгөчө белгиси жана Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылган болчу. Норуз майрамы жана 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтө турган мелдештер башталды. 15-нен 21 мартка чейин көкбөрү, ат жабыш, эреңиш жана салборун боюнча таймаштар болот. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришкендей, иш-чаралар Бишкек жана Жалал Абад шаарларында өткөрүлөт. Борбор шаарда көкбөрү, ат жабыш жана эреңиш боюнча республикалык мелдеш өтүп, ага өлкөнүн бардык тубандарынан келген топтор катышат. Ушул эле оюндар Жалал Абадта дагы аймактык деңгээлде уюштурулуп, анда Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарынын тайпалары күч сынашмакчы.
Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Орусча тилдеги эфирде Нурсултан Жакыпбеков саат 15-те алып барат. Биз менен болуңуздар.